my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. Assalamu алейкум достор. Кандай турасыңыздар? Баарыңыздарга Луизиана штатынан чоң жалынды салам. Техас штатына аз эле калдык. Bir 5 километр айдасак Техас штатына киребиз. Бул жактан узатып коелу тракты. Майын алмаштырып алып кетти. 5 майл айдасак Техас штатына киребиз. Көчө күнү Алабамадан bir видео тартып койдум. Азыр 24 саат өттү, 1 сутка өттү. 20.300 мекендештер көрүп, өзлөрүнүн каалоо тилектерин, ойлор менен бөлүшүп, комментарийларды жазыптыр. Өзүңүздөр көргөндөй, мен азыр Кызыл Машканын майын алмаштырайын деп келдим. Өткөндө мен сиздерге көрсөткөм 1 миллион майл жүрдү деп. 1 миллион деген 1 миллион 600 километр жүргөн трак дагы 9000 майл жүрүп, майын алмаштырганга азыр токтодук. Кийинки май алмаштыруу 1 миллион 24 000 километр жүргөндө алмаштырылат. Мына Speedgo'дан алмаштырам. Көптөгөн жигиттер өзлөрү алмаштырат. Мен болсо бул жака кирип, кете $380, $400 1 сааттын ичинде алмаштырып алып жолго чыгып кетем достор. Бүгүн мен мекендештердин арасынан сурамжылоо жүргүзөйүн деген атайын видео чыгарып жатам достор. Бул өтө узак эмес, кете бир 10-15 мүнөттүк эле видео болот. Азыркы учурда абдан чоң обсуждение болуп аткан маселе бул Кыргызстандын желегин алмаштыруу. Мен азыр сиздер менен өзүмдүн оюм менен бөлүшөм. Анан ошону угуп туруп, менин сөзүмдү укпастан өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр достор. Биз азыр бул видеонун YouTube каналга, Instagram, TikTok, Telegram каналга коебуз. Бардык мекендештер, биздин катталуучулар кете общий bir 150-160 миң. Негиз алганда bir видео чыгарып койсом өткөндө Колорадо штатынан бери архарлар жөнүндө видео чыгарып койсом 688 миң киши көрүп коюптур. Значит, биздин катталуучулар абдан көп, бирок катталбайт. Биздин видеолорду көптөгөн мекендештер көрөт. Көргөн мекендештердин bir 10-15% гана катталган. Бул видео архарларды ашып, где-то bir миллион просмотр болот го деп ойлойм. Мен деген сөздүн ачыгын айтып коеюн. Биз демократиялуу өлкөдө жашайбыз. Өзүбүздүн ой менен бөлүшсө болот. Мен азыр өзүмдүн оюм менен бөлүшөм, бирок кийин чоңдор кандай чечет өзлөрүнүн иши. Биз ушундай карапайым адамдар айтып калабыз, бирок чоңдор кандай чечсе ошондой чечилип калат достор. Мен Кыргызстандын желегинин өзгөрүлүшүнө такыр каршымын. Эмнеге? Эгемендүүлүктү алгандан бери ушул желек менен жүрөбүз. Бул биздин жүрөгүбүздүн түпкүрүнө уюп калган желек. Баарыбыз жактырабыз. Мен Кыргызстандын желегин сүйөм, Кыргызстанымды сүйөм, Кыргызстанымдын патриот жигити болуп эсептелем деп ойлойм. Ушул видеону көргөн ар бир кыргызстандык мекендешим дагы патриоттор деп ойлойм достор. Кыргызстаныбыздын желегин 30 жылдан ашык көтөрүп жүрөбүз. Мына эмне деген мигранттар бар, 2 миллионго жакын мигранттар бар. Ошолордун ар биринин трактарында чапталып жүрөт. Кызыл Машкада да көп желектер чапталган. Ичинде, тышында биз кийген кийимдердин астында желектерибиз жүрөт. Үйдөгү буюмдарыбызда желектерибиз жүрөт. Бул желектерди алып биздин спортсмендер дүйнөнү титретип, олимпиадаларда, дүйнөлүк, азиялык оюндарда жеңип, желбиретип жүргөн. Бул желегибиз дүйнөнүн ар бир мамлекетинде, элчиликте илинип турат. Билбейм эмнеге өзгөргөн тат.
bir 2-3 депутат туура эмес ойгонуп алып эле бир түш көрүп туруп эле келип туруп эле желекти өзгөртөбүз деген абдан туура эмес. Эл чечет. Эл кандай чечсе ошондой чечилиш керек. Эмне элдерге жакпай атабы? Элдерге жагып элатпайбы? Эмне бир адам айтып атабы? Биздин желек начар, өзгөртүш керек. Чет мамлекетте могу достору, могу тааныштарым, коллегаларым айтып атат, силердин желек жакпайт деп. Чет мамлекет эч качан антип айтпайт. Биздин саналуу эле депутаттарыбыздын оюна келген нерсе. Бул желекти деген легендардуу парламент, эмне деген күчтүү биздин инсандар ойлонуп чыгып туруп жасалган желек да. Кантип өзгөртөбүз? Бул азыр чечим деген бизден зависит этпейт. Чоңдорубуз өзгөртүп коюшу мүмкүн. Бирок кийин Кудай буйрса 10-15 жылдын ичинде биздин акылдуу, бизге караганда акылдуу жаштарыбыз келет. Анан кайра ушул желекти ушул туура болчу деп алып келсе, азыркы биздин чоң деп айткандарыбыз уят болуп калышы мүмкүн, достор. Мен ар дайым айтып келем. Биздин Кыргызстаныбыз чап-чакан мамлекет, алакандай болгон мамлекет. Могу держава Америка Кошмо Штатынын бир кичинекей эле штаты менен тең. 7 миллион ова эмелер бар, мекендештер бар. 7 миллионду Америкага келип туруп эле чоң мегаполис бир 2-3 шаарга эле батырып койсо болот. Ушундай чакан эле мамлекет биз да. Бул желекти өзгөртүү билбейм деген акылга сыйбаган окатка деп ойлойм. Биздин дагы президент акыл калчап, бул желекти ушу боюнча калтырат деген ойдомун. Бул жакта дырылдатып бир трак кетип бартат, ар жакта 20-чы жол. Bir 5 майылдан кейін уже Техасты көздөй кирип кетебиз. Мен силерди алаксытып атам, азыр могу трак кетип калсын, ато үнүбүз угулбай калат. Мына Кызыл Машканын астында дагы 3 кичинекей желек илинип турат. Мен ар дайым айтып келгем, бизге кичинекей ошондой алакандай Кыргызстаныбызга 90 депутаттын кереги жок. Ошо 90 депутатка 90 машина алып беребиз, 90 квартира алып беребиз, 90 кабинет менен камсыз кылабыз, ошолорго зарплата беребиз, ошолордун командировочный буларын чет мамлекетке чыкса төлөп беребиз, курсактан тойдурабыз деп эле биздин мамлекеттин шайы кетип бүттү. Биздин эгер менин оюмду сураса, мен өзүмдүн оюмду гана айтып атам, жеке оюмду. Ушундай чакан болгону 7 миллион, 2 миллиону тышта жүргөн кичинекей Кыргызстаныбызга болгону бир спикер. Андан кийин ар бир областтан бирден гана депутат керек. Ошо спикер отурсун, жанында 7 депутат отурсун. Анан деген пока 90 депутат жанагы правительстводан келген кишилерге суроо бергиче эле убакыттын баары өтүп кетет. Анан жарымы келбейт да, депутаттардын жарымы келбейт. Калгандары кнопка басып жүрүшпөйбү? Анан деген ошол деген спикер деген кандай закондорду кабыл алат? Айтыш керек дагы Ак үйдүн астына килтеген табло коюп коюш керек. Мен оюм ошондой. Анан макулмун же макул эмесмин деген 2 кнопканы коюп койсо, ошол Ак үйдүн жанынан өтүп бараткан мекендештерибиз эле мен макулмун, мен макул эмесмин деп басып койсо эле чечилет. Ал деген депутаттардын арасында ар кандай депутаттар бар. Мурда кандай аттарга конгонун баарыбыз билебиз. Азыр күн карамага окшоштуп атпайбы биздин желекчи? Эгер желекти өзгөрүшсө, ушул 90 депутаттардын бүт баары кабыл алышса законду, өзлөрү күн карама деген атка конушат, достор. Опрос жүргүзүп атам. Биздин катталуучуларды оюңуздар кандай, бөлүшүңүздөр. Анан деген жанагы депутаттарга бербей эле, менин оюм ошондой да, ошол Ак үйдүн астындагы чоң таблого жазып коюш керек болчу. Ким желектин өзгөрүшүн каалайт, ким каалабайт деп. Анан 2 кнопка коюп койсо эле ошол жактан өтүп бараткан, хотя бы ошо Бишкекте жашаган биздин мекендештерибиз мен макулмун же жокмун деп баскан решение абдан туура болот. Ал деген мен деген бир история оккамда депутаттар жөнүндө. Ошо деле чындык болуш керек. Анекдот болуп жүрөт. Бир 2 киши самолетко отуруп, экөө таанышып атат, жанаша отуруп калды. Анан сураштырып атат, атың ким, атың мындай, атың ким, атың мындай. Каяктан болосуң, каякта иштейсиң десе, бирөө айтат, мен жогорку кеңеште депутат болуп иштейм дейт. Ай, мен дагы жогорку кеңеште депутат болуп иштейм да. Дагы экөө таанышып атат, ошо сыяктуу эле да. Кээ бир балык депутаттар бар го, сүйлөсө, баягы телевидение барып интервью алса, ашып кетсе бир 10-15 депутаттар постоянно сүйлөйт. Калган балык депутаттар вообще келбейт дагы, сүйлөбөйт дагы, деңгели дагы жетпейт. Ошон үчүн бул биздин тарыхыбызга жазылып калган желекти кантип өзгөртөбүз деп атат. Бул желекти көтөрүп алып биздин баатырлар Баткенде эмне деген революцияларда биздин баатырлар ушул желекти көтөрүп алып эме кылышкан, баатырлыктарды кылышкан.
Биздин спортсмендер олимпиаданы, жанагы дүйнөлүк чемпионаттарды биздин Акжол сыяктуу, Айсулуу Тыныбекова карындашыбыз сыяктуу биздин күчтүү спортсмендерибиз дүйнөгө таратып бүткөн. Азыр биз желегибизди өзгөртүп, могу дүйнөдөгү бүт элчиликтин астындагы желегибизди алмаштырсак, элдер эмне деп айтат? Бул Америка Кошмо Штатынын конституциясы 3 жылдан бери бир тамгасы, бир точкасы өзгөрө элек. Желеги да өзгөрө элек. Бул деген чоң держава. А биз болсо ошо эгемендүүлүктү алгандан кийин жана биздин конституцияны койду, жана устуккандагансы бырчалап бүттүк. Бул абдан туура эмес. Азыр деген желекти өзгөрүшсө, буларга макул деп өзгөрттүрүп койсоңор, булар жанагы ак мөңгүлүү асказолор талалар деген биздин гимнибизди тиги аскада деген мөңгүлөр жок калыпты деп, мөңгүсү жок асказолор талалар деп бул гимнди өзгөртөт. Буларды жөн эле койсоң, кийин гербти да өзгөртөт. Мындан башка эмне эмеңер жокпу? Оокатыңар жокпу? Эме желекти өзгөрткөндө эмне деген миллион, миллиардтаган сомдор кетет. Бул деген Бишкектин иши эмес да, бул айылдардын иши эмес. Бул деген дүйнөдөгү бүт нерселердин бүт баары өзгөрөт. Андан көрө ошол акчаларды башка нерсеге жумшабайсыңар, эмне? Башка жумушуңар жок калдыбы? Бир Ивановка деген айылды Семеновка деп өзгөртүп койсоң эчтеке өзгөрбөйт. Ошол Ивановкада иштеген айыл өкмөттү артка тепкилеп иштетсең, анан бир жакшы нерсеге келебиз. Бул символика желегибиз. Менин жүрөгүм, мен деген аябай жаман болот, ама жүрөгүм ооруп атат достор. Биздин сүйгөн, биздин ар бир мигрант дүйнө боюнча өзүнүн комнатасына, өзүнүн үйүнө ушул желекти желбиретип, сүйүнүп тагып жүрөт. Абдан туура эмес, ушул нерсе менен бөлүшкүлө. Бул тарыхта калат достор, тарыхта калат. Азыр ким эмени өзгөртсө, желегибизди өзгөртсө, кийин биздин акылдуу президентибиз өзү айтып жүрөт. 10-15 жылдан кийин бизге акылдуу жигиттерибиз өсүп, өнүп келип, Кыргызстанды алдыга сүрөттөп, ошолор обязательно желекти кайра ордуна алып келет. Мен деген үйүмдө деген эмне деген футболкалар бар. Кыргызстандын желеги деп. Аларды дагы трак айдаганда кийбейбиз. Майдай сүттөй сыйлап үйгө коюп, калпагыбызды кийбей, май болуп калат тракты иштесек деп. Сыйлуу жерге барганда кийели деп, өзүбүз мекенчил болуп, патриот жигиттер болуп жүрсөк, анда эмне баардыгын мусорго таштайбызбы? Эмне үйдөгү эмеректердин бүт баарын, желеги бар эмеректерин мусорго таштайбызбы? Эмне деген товарлар чыккан, эмне деген оймо чиймелер, биздин желектер менен көп нерселер чыккан, алардын бүт баары эмне? Мусорго, гарбич болуп кетеби? Менин оюм такыр каршымын. Ар бирибиз өзүбүздүн оюбузду айта алабыз, эл чечиш керек. Депутаттар эмес, ошо депутаттарын элден чыккан, элден бөлүнгөндөн кийин көздөрүн май басып, анан эчтекени укпай, чалмакейди чалып калышат экен. 3-4 депутат айтып атпайбы жанагы күн карама деп. Өзүлөрү күн карама. Желекти алмаштырбай, ошол күн караларды алмаштырыш керек достор. Ийгилик, оюңуздар менен бөлүшүп койгула. Мен өзүмчө социальный опрос кылып атам. Ким билет, миллион киши просмотр кылса, может деген где-то бир 5000 киши, 3000 киши оюңарды жазсаңар, мен ошону менен билем элибиздин ою кандай экенин. Ийгилик, кийинки эфирден жолуккуча сак саламат болуңуздар. Азыр биз Техаска киребиз, андан кийин Нью-Мексико, андан кийин Аризонага кирип кетебиз достор.